Көптөн бери батир алууну кыялданып келесизби? Анда сиздер үчүн эң жөнөкөй жана эң ыңгайлуу жолун сунуштайбыз. Келечек кооперативинин Кыргызстандын бардык аймактарына жайгашкан кеңселерине келип консультация алыңыз. Экинчиси, катарга турган соң Кыргызстандын бардык аймактарынан каалаган суммага жер там же болбосо квартира издей баштасаңыз болот. Үчүнчүсү, тапкан соң ошол үйдүн турган баасынан болгону 25%-ын сиз чыгарасыз, ал эми калган 75%-ын келечек турак жай кооперативи төлөп берет. Дал ушундай шарттар менен бир гана үй эмес, машина же болбосо спецтехника да алсаңыз болот. Жана эң башкысы, үйдүн бардык документтери сиздин атыңызга катталат. Сиз батир алган сумманы 10 жыл ичинде бирдей төлөмдөр менен төлөп кутулсаңыз болот. Келечек кооперативи буга чейин 400дөн ашуун үй бүлөлөргө батир алганга жардам берди. Кийинки кезек сиздерде. Андыктан кыялыңызды келечек кооперативинен бирге орнатыңыз. Интернет жана телени сиз билим алуу үчүн колдонуп жатсаңыз, демекки максаттарыңыздар туура. Эмнеге дегенде интернеттагы теледагы заманыбызда чоң бир куралдардын бири. Барыңыздарды биздин интеллектуалдык долбоорубузга, ким билетке куш келипсиздер демекчибиз. Мен аны алып баруучу Кубат Кубанычбеков жана биздин жылдыздуу конокторубуз бүгүн сиздер үчүн кызыктуу бир таймаш көргөзөт деген ниет менен жакшынакай үмүт менен ушул жерде чогулуп отурабыз. Саламатсыздар, куш келипсиздер. Ассаламу алейкум. Бүгүн конокто белгилүү тиктокерлер, эң негизгиси Кудайым буйрса көз тийбесин үлгүлүү үй бүлө, күйөөсү жубайы, демекки Чыңгызбек уулу Ильяс жана Замирбек кызы Айтурган. Саламатсыздар да бир жолу. Куш келипсиздер, кандайсыңар, жакшыбы? Жакшы бар, укмуш. Манай кандай негизи? Манай жакшы. Манай жакшыбы? Үйдөгү оокатты, айыл чарбаны кимге чыдап келдиңер? Ал жакты апам катырып атыр. Баракелде, жакшы. Эми Ильяздын тыр дегенине караганда түшүндүңөр да, каяктан экенин. Анан менде бир суроо, Ильяс ошо негизи кичине бала чакта мектепте кандай окучуңуз эле? Бала чакта мен 5-класска чейин мыкты окудум. Андан кийин окууну таштап койдум. Эмне себептерден? Эми апаңыз 5-класска чейин окуду деп эле? Жок. Атамдын бир машинеси бар эле. Ошону үйрөнүп алып, ошону чукулап, ошонун арты менен кетип. Демекки машинени чукуламай хоббиңиз, Азыркыга чейин барбы? Жок, азыр калбай калды. Азыр эмне хоббиңиз? Азыр хоббим нуаны эркелетме. Баракелде. Негизи заманда карачы, кандай романтиктер жигиттерибиз, жубайын мынау деп атайт да. Айтурган болсо, Айтурган, негизи эми сиз азаматсыз, биринчиден эмнеге дегенде эми Ильяс баягы тиктокер, мушкер, сүрөтчү, керек болсо ММА, грэпплинг, ушу санда, рукопашка, ошонун баардыгын боюнча спорттун чебери болсо да, сиз бир эле өзүңүздүн сапатыңыз менен ушунун баарын басып коесуз. Эмне деген сапат билесизби? Келиндик сапатыңыз менен. Эмнеге дегенде Ильястын апасына Кудайым буйрса кызмат кылып, ошол эмнеге дегенде келиндерге орурак да, үйдү дагы анан ошол менен биргеликте тиктоктун баарын алып кетиш. Ошол себептен сизге алкыш айтабыз, азаматсыз. Сиздин маанайыңыз кандай? Мектепте кандай окудуңуз эле сиз? Мен маанайым жакшы азыр. Мектепти мен деле канчанчы класска чейин, мен 5-класска чейин мен деле жакшы окудум, 4-класска чейин. Андан кийин Ильяс машинеге салып ташый баштады, анан ошондон кийин алакта көз таанышып эмес. Анан кийин деген окубай койдум. Окубасам деле, бирок эжекелер мындай жакшы баларды койчу. Жакшы баларды койчу. Айылда билбейм, биздин мектепте ушундай болчу, мындай. Негизи учурдан колдон өзүңөр мектептериңерге салам айтып койсоңор болот. Көрүп калгандар болсо, Асанбек Жанбеков атындагы менин мектебим, анан Жунай Мавлянов атындагы лицейге салам айтам. Исен уулу Жаныш атындагы мектепке салам айтам, мугалимдер. Баракелде. Негизи экөөңөр мен Кудайым буйрса баягы үй бүлө болуп баш кошконуңарга 2 жыл болуптур да. Үйлөнгөнгө чейин, анан үйлөнгөндөн кийин мындай бир нерселер өзгөрдүбү? Кыз жигит бойдон жүргөндөй эле. Жок, көп нерсе өзгөргөн жок. Мен бойдок кезде кандай элестетсем, үйлөнгөндөн кийинки жашаган. Ошол кыялдарым орундалууда. Кудайым буйрса көз тийбесин. Демекки Айтурган мыкты жубай болот да, Мыкты, эки эзе мыкты. Көз тийбесин. Негизи баягы аял бактылуу болсо, үйдө баары бактылуу болот дейт, Айтурган жайнап турса, албетте Ильястын да маанайы жакшы болот. Менин оюмча үйдөгү кожо экен. Турган нерсе ал. Баракелде. Эми бүгүнкү биздин таймаш жөнүндө айта кетелик.
Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Биринчи сабагыбызды баштайлы. 15 суроо, ар бир туура жооп бергенге 2 упай беребиз. Ошол себептен тез жана туура жооп бергенге аракет кылалы. Кеттик, Ильяс айтырган ийгилик каалайлык. Биринчи суроо мындай экен. Балдардын ден соолугуна кам көргөн мектептеги сабак. Биология. Ден соолугуна кам көргөн. Физра. Жол болсо кыргызча дене тарбия бар экен. Физкультура, жол болсо бизде айтмакчы дене тарбиясы. Экинчи суроо, жет жерде учканча болот. Мен бастым биринчи. Мен колум биринчи. Мен колум алды. Ошол себептен неме айтырган. Мен бастым деп эле басар менен дароо жооп берип салсаңыз, жооп сизде калып кала берет да. Жок. Баракелде. Берип койчу. Кеттик эмесе кийинки суроо. Көк бөрү оюну дагы кантип аталат? Улак. Баракелде. Улак тартыш болсун, жөн эле улак деп койгон. Негизи бир упайда айтырганга өрчү дейбиз, эмнегенде улак деген толук ат эмес, улак тартыш толук ат. Макул бериң, күн помош. Бирок эми Ильяс биринчи жеп баскан соң айтырган, тезден жооп берели. 9 коргол оюнунда канча үй бар? Билбейм аны. 9 коргол ойноп жатканда мындай алдына үйчөлөр болот, кичинекей, ошол жерге таштарды тыштап. Ай баракелде. 9 үй бар. Мына тура азамат. Айтырганын эң азында логикасы күчтүү иштейт экен. Ильяс жок билбейм деп салды, башында эле азаматсыңар туп-тура 9 үй бар. Ошон үчүн 9 коргол деп аталат да. Ар бир корголду тыштап, ар бир тартты тыштап анан. Негизи бирок өтө математиканы күчтөнткөн оюндардан кимден ким 9 корголду ойнобосо ойноңуздар. Дагы кийинки суроо. Колдогу кайсы манжаны кыргыздын улуттук тамагынан кезиктирүүгө болот? Туура жооп беребиз. Бармак. Баракелде, 5 бармак. Кийинки суроо. Буудайды унга айланткан жер эмне деп аталат? Тегирмен. Ильяста, баракелде. Максым жасоодо пайдалануучу негизги азык. Максым эмнеден жасалат? Буудайдан. Иә. Буудайдан. Эми буудай Талкан. Азаматсыз, албетте эле биз будай баягы майдалангандан кийин талкан болот да. Дагы бүт дүйнөнү бириктирип турган желе. Желе? Неме? Эквадор. Жок, желе. Эми бул баягы Интернет. Баракелде, интернет. Сен жолун билбей эле талаш эдесиң. Айтырган сиз анын колун кармабай жооп берсеңиз. Баракелде. Кийинки суроо. Жуманын экинчи күнү кыргызча кандай деп аталат? Шейшемби. Айтырган көрөлү. Ильяс башты, бирок айтырган тезирээк жооп берди. Бишкек шаарынын гербинде ушул жырткыч сүрөт тартылган. Барс. Иә. Илбирс. Илбирс, баракелде. Бишкек шаарыныкында Илбирс, туура жооп бердиңиз. Ильясда дагы 2 упай. Мурун комуздун кылы эмнеден жасалды? Ичегиден. Ильяс, азаматсыз дагы. Улуу саясатчы Махатма Гандинин мекени? Индия. Азаматсыз. Таанысың сен? Махатма Ганди жөнүндө көп окуса керек. Мектепте. Кийинки. Барбы? Чыңгыз Айтматовдун бул каарманы долондо канатын кайрап алган. Ильяс. Ильястын өз жөнүндө кайсы оюнда сүйрү топ колдонулат? Эме? Америкалыктардын Американский футболду? Азаматсыз же дагы багы дүйнөгө жайылган, ошо американский футбол окшош. Европада мисалы үчүн көп ойношот. Ошо аты эмне эле? Эми американский футбол деле туура эмнеге деген ал жерде да сүйрү топ болгон. Негизи регби. Дүйнө жүзү боюнча жана чоң эркектер сүйрү топту кармап алып бири-бирин сүзгүлөшүп ойношот го. Кеттик. 15-чи суроо айтырган аракет кылыңыз. Кайсы автоунаа бренди, андай такырды. Кыялыңды иштет деген уран менен жарнамаларын тартат, же болбосо жаратат. Барын подряд айтып сала берейин. Жок, жакшылап суроодон иштет. Кайсы автоунаа бренди, автоунаа брендтер көп эле го, кыялыңды иштет деген уран менен. Негизи ошо жарнамасын тартып аткан кыялыңды иштет. Toyota, баракелде. Ушуну менен, урматтуу достор, урматтуу биздин теле жана интернет көрүүчүлөрү, биринчи раунд, биринчи сабагыбыз соңуна келип чыкты. Биринчи сабактын жыйынтыктарын айта кетебиз.
Сиз ай сайын квартирага 20 000 сом төлөйсүзбү? Ооба, төлөйм. Ошондо сиз бир жылда 240 000 сом төлөп каласызбы? Ошончо болуп калат экен, ооба. Демек, 10 жылда сиз квартирага 2 400 000 сом төлөйсүз, туурабы? Ошончо төлөп салат бекем. Мен санап турдум да буну. 10 жыл төлөсөңүз, квартира сиздики болобу? Жок, меники болбойт. Мен квартирантмын да. Любой момент чык десе бошотом да. Азыркы төлөп жаткан 20 000 сомуңузду өзүңүздүн квартираңызга төлөйт белеңиз? Албетте өзүмө төлөмөкмүн да. Анда төмөнкү нөмөрлөргө чалыңыз. Ошондо адресиңер каякта? Аха. Всё, чыгып атам, барып атам уже. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтыраарын ушул сабактан көрө алабыз. Бирок айтылган логикасы жакшы иштейт экен ушул раундда, мен оюмча, Кудайым буйрса, деңиш айтылган тарапта болуп болуш керек. Анда эмесе экинчи сабакты баштадык, достор. Биринчи факт. Америкалыктар балдардын тамагына караганда эмнеге көбүрөөк акча коротушат? Памперске. Болушу мүмкүн, бирок жок. Америкалыктар балдардын тамагына караганда эмнеге көбүрөөк акча коротушат? Билимге. Эми негизи ошо ба, тамак ашчатын деле ошол эле, бирок менден бир жардам күтсөңөр, агай деп кол көтөрөсүңөр, аны мен бир аз жардам бергенге аракет кылам, подсказка бар менен. Дагы, агай. Ошо тамак ашчатын деле. Биринчи подсказка ушундай болсун. Тамак ашчатын да. Дагы бир жолу жакшылап. Негизи бул факт нерсе, америкалыктар балдардын тамагына караганда ушул тамакка акчаны көбүрөөк коротушат экен да. Балдардын тамагына караганда балдардын эмнесин акчаны көбүрөөк коротот деген. Балдардын эмес, дагы бир жолу айтып. Балдардын тамагына караганда эле. Мисалы үчүн Кыргызстанда балдардын тамагына караганда Иттердин тамагына. Ия. Иттердин. Же болбосо, кайра айтырган? Иттердин. Иттердин же болбосо мышыктардын. 2 упай айтыргандай мышыктардын тамагына америкалыктар акчаны көбүрөөк коротот экен. 2 упай, азаматсыз айтырганда 2 упай бар. Экинчи факт. Сауд Арабиясында эркектер аялдарына бир нерсени берүүдөн баш тартса, мыйзам түрдө ажырашууга уруксат берилет экен. Мындай го. Бир нерсени берүүдөн эмне бербей койсо, ошол мындай эми мындай дүйнөлүк масштабта ала келсек, мындай өтө бир кичинекей нерсе экен да, бирок ошол бербей койсоң, ажырашууга уруксат берилет экен. Бул эмне? Кеттик аны эмесе. Эмне бербей койсо? Бир нерсени берүүдөн баш тартса, Сауд Арабиясында. Демек ки, ол өтө маанилүү нерсе да. Сауд арабтар үчүн. Не болсун? Ойлонолу. Кана арганда варианттарды айтырган. Айтырган, дагы жолу айтып коюнчу, Ильяс бүгүн сиздин ушул жерде душманыңыз, аны менен бизди көздөй айтыңыз. Көбүрөөк упай чогултасыз. Кана, кеттик. Кандай варианттар бар? Сауд Арабиясында эркектер аялдарына ушул нерсени мындай берүүдөн баш тартса, жок бербейм деп десе, мамлекет ажырашканга чейин уруксат берет экен. Бул бир жолу буга чупа-чуп бербей койсоң, аябай жаңжал салган. Качан? Дүкөндөн алып бербей койдум да. Катуу урушсуңар беле, чупа-чуп үчүнбү? Негиз болот. Андай болгон эмес. Күлкүлүү болсун деп айтып деле окшпой калды. Жок, неме жартылай күлкүлүү болду бир аз, чупа-чуп үчүн дегенчи. Бирок андан да күлкүлүүрөөк кылып. Кана балким туура жооп табасыңар. Ойлонолу. Алтынбы? Алтын. Баракелде. Туура эмес, жок. Алтын эмес. Сүйүнүп кетти эле Ильяс, бирок жок. Алтын эмес. Белек бербей койсо? Белек. Жок. Белектин ичинде барсы бар да. Айтып бергиле пат-паттан ошо балким таап каласыңар. Белек бербей койсо, же болбосо талак бербей койсо. Ия, талак. Так, Ильяска жана 2 жол үчүн бир 3 упай берели. Жанагы жарым күлкүлүү болгон, мунусу жарым күлкүлүү болду, ошон үчүн бир күлкүлүү деп туруп. Мен күлгөн жокмун, бирок күлбөдүм. Биякта отурган элдердин реакциясына да карайбыз да, залда отурган биздин жакшынакай. Кеттик аны эмесе. Айтурган. Неме, подсказка бериш үчүн агай деп кол көтөрүш керек дейм. Агай,
Бул өтө кымбат нерсе эмес. Бирок негизи кымбаты да бар. Арзаны деле бар да. Биз күндө эле колдонобуз. Жашоодо аябай бизде Кыргызстанда толтура. Телефонбу? Телефон. Теме аял күйөөсү аялына телефон бербей койсо ажырашып салса болот экен. Жок, телефон эмес. Белек болгон. Белек дагы эмес. Дагы бир неме кылайынчы. Буну негизи эртең менен ойгонгондо колдонушат да. Биринчи эртең менен эрте ойгонгондо жакшы көрүшөт да. Instagram парольбу? Жок, эртең. Дагы. Силер негизи экөөңөр ортодо ошол үчүн урушкан окшойсуңар, Instagram пароль үчүн, чупа-чупс үчүн жана эмне деп атыңар эле? Кудай сактасын талак үчүн деп. Так, дагы вариант да. Айтырган 2 упай алып калыңыз. Дагы подсказка. Азыр. Подсказка. Эмне берип болот? Эртең менен дайыма керек болгон. Керек эмес, эртең менен колдонушат. Көңчө. Же күндө. Көбүнчө. Анткени кээ бирлер такыр сүйбөгөндөр бар, кээ бирлер жакшы, абдан жакшы көрүшөт. Гүл. Жок. Кофе. Баракелде. Ильясна дагы укпай. Кофе. Кофе. Кофе берип Сауд Арабиясында эркектер аялдарына кофе берүүдөн баш тартса, мен кофе алып келип бербейм десе, романтикадан баш тартса экен да көрсө. Эми романтика эмес, бирок ушу мамлекеттик тараптан берип тастыкталган нерсе, бул кофе берүүдөн баш тартса, ошо негизи Ильяста дагы 2 упай бар, ошо менен 5 упай болду бул суроодо. Үчөөнү эле берип турмун да. Үчөөнү эле берип туралыбы? Экөөнүн. Бирөөнү мага. Кудай сактасын, кредитке калды. Берип койчу. 3-чү факт. Даярсыңарбы? Кеттик ана эмесе. Швецияда ит ээлери иттеринин чоңдугуна салык төлөшөт. Ал эми Норвегияда иттин эмнесине салык төлөшөт? Швецияда, мисалы үчүн, итин кичинерээк болсо, кичинерээк салык төлөйсүң. Чоң ит болсо, чоң салык төлөйсүң. Ал эми Норвегияда иттин эмнесине салык? Иттин эмнесине салык төлөйт? Иттин Кана. Кыгынабы? Кыгына. Жок. Бирок негизи мен оюмча эң туура ошол болмок да. Канчалык көп кык калтырса ошончолук көбүрөөк зыян келтирип атат дегендей. Жок. Так. Тууганына жарашабы? Тууганына, көп туса азыраак салык төлөйт, мать героиня, отец герой деп. Жок, кандай эмес. Кана? Көлөмү менен эле байланыштуу болуп атпаймынбы? Породасына карап. Породасына карап, жок. Ал деле көлөм. Көлөмү, иттин көлөмү да. Бул жана Швецияда чоңуна жараша, чоңдугуна жараша. Анда эмесе 5, 4, 3, 2, 1. Жок. Туура жооп. Жок болсо, туура жооп. Норвегияда иттин узундугуна карата салык төлөшөт. Иттер узунураак болсо, мисалы үчүн көлөмү кичинекей, бирок узун иттер болушу мүмкүн да. Ана ошонун узундугуна жараша салык төлөшөт. Кыска иттерин кыскараак төлөнөт, узун иттерин узунураак. Кызыктуу факт. Анда эмесе бул упайлар менде калды. Кеттик. Кийинки суроо мындай. Дүйнө жүзү боюнча миллиондогон дарактар жыл сайын кокустуктан отургузулуп калат экен да. Бул эмненин айынан улам келип жатат? Кантип кокустуктан отургузулуп калат? Кокустуктан негизи мындай. Атайын келип эч ким атайын отургузбайт да мунучу. Бирок эми кокустуктан өсүп чыгат десеңиз да болот, отургузулат десеңиз да болот. Анткени эгер ушул процесс болбосо, бул кокустуктан болбойт эле да. Эмне болушу? Жандыктар жейт дагы шатак дейт, ошонун негизинен дан түшөт. Шатакыңыз эмне? Ошондой го пилдер баа жеп туруп анан уругун чайнап эле жутуп берет да. Данеги калып кете берет. Болушу мүмкүн. Бирок андай эмес. Бул мындай дейм, статистикалык көргөзмөлөр боюнча, эми статистика көргөзмө боюнча сиз айтканыңыз болушу мүмкүн, бирок ал статистикасы аз эле да. Мисалы үчүн, пилдген улам ошентип ашказанда сиңбей, анан чыгып кетип калып калгандардан өсүп чыккан дарактар аз эле. Бирок могул ушул процесс үчүн дүйнөдө дарактардын өскөнү аябай көп. Тамырынан өсөт да. Тамырынан өсөт, туп-туура. Негизи туура айтып атасыз. Тамырынан чыгып, мындайынан кайра чыгат. Бирок жардам берейин десем, эгер мындай жаныбарлардын жардамы менен болот да булчу. Жаныбар. Айтып атырмын ошондой. Ильяс негизи туура ойлонуп атат, бирок пил эмес. Бир жаныбарды туура табыш керек дейм. Ошол жаныбар улам сайын кыла берип ошондон улам өсүп кете берет да. Маймылдар. Маймылдар эмнеге гана? Кандай логика бар? Маймылдар дарактын башында жүрөт да, күнгөр болсо,
бою могу жерге чейин жетет. Маймылдар бийигине чейин жетет. Анан Алар жейт. Анан жейт. Анан алар да туштайт дейсизби? Жок. Ильястан дагы бир вариант болалы. Кана? Бир теория. Адамдар ташып жүрүп кокусунан түшүп калган. Адамдар, жакшы айттыңыз, бирок адам жаныбар эмес да. Адам деген адам да жаныбарлар. Жок, алар атайын ошону чогултат да. Капка салат, кокусунан артып калганын жолдон тешилип түшүп калып. Андай да түшүп, андай да өскөндөр бирок статистикасы буга караганда азыраак. Жаныбар болгондо. Мейли, анда дагы бир подсказка болсун. Ири жаныбар эмес, кичинекей жаныбар. Келемиш. Тынччыкандар. Тынччыкан жеп таштайт да. Айтургандыкы 1 упайы бар, эмнеден туура жооп үчүн 2 упай берилет. Жарым туура болду. Тынччыкандар эмне кылат? Тынччыкандар эме токтойт го жанынан эле. Ошо Айтурганга дагы бир 2 упай берейин, Ильяс. Эмнеге дегенде тынччыкандар өзлөр деген бактарактардан алган жаңгактарын, данектерин алып барып жерге көмүп ката берип, бирок унутуп кала берет экен да, каяка каткан. Базар. Анан ошондон улам жаңы дарактар өсүп чыгат экен, миллиондогон. То есть жанагы биз айткан жана пилден, адамдан түшүп калган алардын саны мисалы үчүн миңдеген болушу мүмкүн, ал эми тынччыканга байланыштуу миллиондогон дарактар өсүп чыгат экен. Эмнеге дегенде жалгыз эле жаңгактын мындай түрүн эмес, тигиндей түрүн, мындай түрүн, ар кандай түрлөрүн жашайт, анан алар чогултуп, ач көз болгондуктан алып барып жердин астына ката беришет да, байлык депчи. Унутуп калат эртесин каякта экен. Анан ошондон улам ошол жерден дарактар өсүп чыгат. Кызыктуу факт экен. Кеттик ана эмесе. 5-чи факт. Айтурган азаматсыз 2 упай сиздики. 5-чи факт. Адамдардын бул мындай бат эле жооп берет болушуңар керек, ошон үчүн колду басканга деле даяр болуп тургула. Адамдардын жүрөгү кайсы учурда токтойт? Чүчкүргөн. Азаматсыз. Аяктан биле. Айтурган 2 упай, чүчкүргөндө негизи адамдын жүрөгү бир канча миллисекундаларга токтойт, жана кайдан жүрөт. Сулуу кыздар көргөндө токтойт. Иә. Сулуу кыздар. Сулуу кыздарды көргөнгө жарым күлкүлүү болду. Дагы айтурган сулуу жигиттер көргөндө деп жооп берип койдуңуз да. Жок, антип айтып элекмин го мен. Болду, мен 2 упай да алдым. Мага жетет дейсизби? Жетет, күлдүрүштүм керек. Жок, мен 2 упайды алдым деле күлдүргөнгө аракет кылдыңыз го. 1 упай. 5 упай ушундай. Жок, үстүнөн 1 упай берейин. 3 упай болсун анда эмесе. Айтурганда дагы 3 упай. Урматтуу достор, ошентип экинчи сабагыбыз жыйынтыгына келип чыкты. Бизден Ильяста 5 упай, Айтурганда болсо 7 упай. Достор, Ильяс, Айтурган, 3-чү сабактын шарттары боюнча биз бир аз оюнубузду дагы кызыктуураак кылыш үчүн азыр мектептегидей диктант жазабыз. Сиздерге атайын дептерлерди берип даярдап койдук. Колдоруңарда калем саптар бар. Мен Тугалбай Садыкбеков агабыздын "Мен 1000 жыл жашадым" деген китебинен бир аз кыскача окуп берем сиздерге. Сиздер болсо ошо менин токтогондорума жараша үтүрчектерди өзүңөр коюп, балким туура жазганга аракет кылалы. Анда эмесе мектепте мындай китепти кармап алып ар бир эжелер достунун парталардын арасынан басып окуп берчү эле го. Даяр болсоңор баштайлыбы? Анан бир 4-5 эле сүйлөмдүк диктант. Анан жыйынтыгында ким көбүрөөк ката кетирсе, ошол жеңилген болот. Ким туурараак жазса, ошол жеңген болот. Бул оюнда жеңген катышуучуга 5 упай, жеңилгенге эчтеке эмес. Ошол себептен Айтурган 5 упай алып келет, Кудайым кылса. Жок. Мен эми Айтурганды колдоп коеюнчу. Кеттик, даярбызбы? 1926 жыл. Караколдо окуп жүргөн кезим. Василий Прокопьевич Коровиндин кароосунда өзүнчө жайгашкан аш үйүндө жалгыз жатчумун. Караколдо окуп жүргөн кезим. Василий Прокопьевич Коровиндин короосунда өзүнчө жайгашкан аш үйүндө жалгыз жатчумун. Василий Прокопьевич Коровиндин короосунда өзүнчө жайгашкан аш үйүндө жалгыз жатчумун. Прокопович, Прокопьевич.
Прокопьевичпи. Угулгандай эле жазылат. Василий Прокопьевич Коровиндин короосунда өзүнчө жайгашкан аш үйүндө жалгыз жатчумун. Прокопьевич деген ким? Прокопьевичтен өтө элек сыңар. Василий Прокопьевич Коровиндин короосунда өзүнчө жайгашкан аш үйүндө жалгыз жатчумун. Өзүнчө жайгашкан дейсиз. Ооба, өзүнчө жайгашкан аш үйүндө жалгыз жатчумун. Так, башынан бери бир сыйра окуп берейин. 1926-жыл. Караколдо окуп жүргөн кезим. Василий Прокопьевич Коровиндин короосунда өзүнчө жайгашкан аш үйүндө жалгыз жатчумун. Уланталыбы? Жалгыз. Жок. Токтойлучу дейм. Шуну менен токтойлубу? Прокопьевич эле көп проблема жаратып койду көп көйгө, Дагы бир жолу 1926-жыл Караколдо окуп жүргөн кезим. Василий Прокопьевич Коровиндин короосунда өзүнчө жайгашкан аш үйүндө жалгыз жатчумун. Түшүм. Түшүм? Мөңө жемиш түшүм же түшпү? Түш. Жалгыз жатчумун дегенден кийин түшүм болгондо көргөн түш, уйкуда көргөн түш. Түшүм. Кең суудамын. Түш. Түптүн суусу жакты карап, каркыраны көздөй кетүүчү кара жолдун боюнда турамын. Мен түшүм дегенден өтө элекмин. Таң калыштуу болбосо. Түшүм деген эмне эле? Кең суудамын. Кең суудамын. Түптүн суусу жакты карап, каркыраны көздөй кетүүчү кара жолдун боюнда турамын. Түптүн, а? Түптүн. Түптүн суусу Түптүн. Жакты карап, каркыраны көздөй кетүүчү кара жолдун боюнда турамын. Кең суудамын. Түптүн суусу жакты карап, Түптүн. Каркыраны көздөй кетүүчү кара жолдун боюнда турамын. Карап. Каркыраны көздөй кетүүчү кара жолдун боюнда турамын. Каркыраны көздөй кетүүчү эмне эле? кара жолдо турамын. Кара жолдун боюнда турамын. Түптү бойлой мен эч көрбөгөн укмуш ноо курула баштаган сыяктуу. Жолдун. Кара жолдун нези көздөй эле? Кара жолдун боюнда турамын. Түптүн суусу Боюнда. Түптү бойлой мен эч көрбөгөн укмуш ноо курула баштаган сыяктуу. Ушу менен токтотот окшойбуз, Түптүн бойлой. Түптү бойлой. Мен эч көрбөгөн укмуш ноо курула баштаган сыяктуу. Укмуш ноо курула баштаган эмне? Так, Ильяс. Айтургандан көчүрбөдү. Мен көчүрөм курула. Бүттүңөрбү же кайра айтылайынбы? Жок, эч көрбөгөн укмуш ноо Курула баштаган сыяктуу. Эми баштан баштап бир сыйра текшерели. токтоп туруңуз. Курула Эч көрбөгөн. баштаган сыяктуу. Ал эмесе достор, биздин 3-чү сабагыбыздын жыйынтыгы боюнча Айтурган болгону 2 ката кетирип жеңүүчү деп аталды. 3-чү сабак боюнча Айтурганда дагы 5 упай бар. 2 эле катасы барбы? Айтурганда болгону 2 эле ката кетиптир. Мендечи. Ильяста көбүрөөк экен бираз. Канча экен? Так, Ильястыкын көрөлүк. Ильястыкы керек болчу да. Ильястыкы 1 2 3 4 5 бир сөздү унутуп калыпсыз, такыр эле жазганда. Короосунда деген сөздү калтырып кетипсиз. Прокопьевичтин өзүнчө жайгашкан үйүнүн жалгыз жатчумун, короосунда өзүнчө жайгашкан. Баш аягы 7 ката бар экен. Сен мактанасың го дайыма кыйын. Мен кыйын. Көрөм, алдып атыр аны. Так. Ошо менен, урматтуу достор, 3-чү сабактын жыйынтыгы боюнча кеттик.
Даярсыңар бу? Илик калайлык. Анда эмесе скрипканын саптары струнный же болбосо, кылдары эмнеден жасалат? Вариант А аттын жалынан, вариант Б чачтан, В койдун ичегисинен, Г кийизден дейт. Аттын жалы. Аттын жалы. Сиздики айтырган? Койдун ичегиси. Койдун ичегиси. Туура жоопко кезек берели. Анда биз баштадык. Койдун ичегиси айтырганда 2 упай азаматсыз койдун ичегисинен жасалат. Мына сага. Ильяс аябай мындай ишенип эле айттылы. Аттын жалынан жасалат, ошону билбейсиңер деген сөз. Аттын жалынан жасайт да негизи. Койдун ичегисинен жасалат. Жок. Скрипканыкы. Койдун ичегиси. Комуздуку эчкинин ичегисинен жасалат. Көрдүңөр, айтырган көп нерсе билет окшойт. Кеттик ана эмесе кийинки суроого өтөлүп. Адам денесинде эң кичинекей сөөгү кайсыл жерде жайгашкан? А. Кабыргада, Б. Чыпалакта, В. Мурунда, Г. Кулакта. Ана эмесе Ильяс Кулакта. Эң кичинекей сөөгү кайсы жеринде жайгашкан? чыпалакта. Чыпалакта. Сиздин жооңуз айтырган? Кабыргада. Кабыргада дейсиз, Туура жоопко кезек берели. Туура жооп кулакта дейт. Мына Кулак сөөгү бар экен. Ушуну билбеген. Мына кулакта деген атайын жана перепонка бар го, уга турган орган. Ошол жерде кичинекей сөөгү болот. Ошол сөөгү бизге укканыбызга аябай жагат. Ошол кичинекей сөөгү иштебей калса адам укпай калат. Сөөгү аркылуу калып ошондо. Иә. Сөөгү аркылуу. Экөөңүздөргө чейин эчтеке бербейм. 0 упай эмнеге дегенде көңөр тең тура эмес жооп бериңер. Кийинки суроо өтөлүп. Азыр мен 10 кетсем. Кайсы планета күнгө эң жакын жайгашкан? Венера, Жер, Нептун, Меркурий. Кара. Ильяс, географияны издейбиз мектептеги. 6-7 класстын программасы. Жер. Жок, Айт, мен аламан да башка. Айтурган тамашалап койду. Тамашалап койдум мен ооба. Ильястын жүрөгүн чүрөлү деп. Кара. Мен Ильяс. Нептун дейм. Нептун. Бирок билбейм. Айтурган? Айткондо эле көрүп аткан болчу эле. Меркурий эмес, точно Жер эмес. Мен Жер дей берейинчи. Жер дей бересизби? Анда жер büyük куйкуланып калбайбы жана? Макул. Анда эмесе Венерага берем мен. Венера. Туура жоопко кезек берели. Туура жооп Меркурийда. Эң жакын жайгашкан мамлекет Меркурий. Экөөңөрдө тең 0 упай. Венера Аздагы азамат. Канча неме бар негизи? Негизи? Негизи канча? Канча тест неме бар? Планетабы? Жок, канча тест берилет? Канча суроо? 10 суроо болот. Азырынча айтурганда 2 упай бар, 4-сабак боюнча. Кеттик кийинки суроо. Космонавт астронавттан эмнеси менен айырмаланат? Шлеми менен, костюмдун түсү менен, перчаткасы менен жана айырмасы жок дейт. Шлем. Космонавт астронавттан эмнеси менен айырмаланат? Ильяс, сизден жооп күтөлү. Г, айырмасы жок. Айырмасы жок. Айтурган? Балким перчаткасы менендир. Перчаткасы менен? Неге? Балким ал беркинин перчаткасы башка нерселер калмайт. Ошону Шыгылып, Ал эмесе туура жоопко кезек берели. Туура жооп айырмасы жок. Ильяс 2 упай бар. Неге дегенде космонавт деп бизде СССРден калып калган мамлекетти баягы постсоветский страна деп коет го. СНГде. Астронавт деп болгон Америкада космонавт, астронавт дешет. Синоним элестер экен да. Абсолюттук синонимдер. Просто Америкада космонавт дебейт, астронавт дешет. А бизде болсо космонавт дейт. Ошон үчүн эле. Айырмасы жок. Азаматсыз Ильяс. Кеттик кийинки суроо. Лох-Несс көлү кайсы өлкөдө жайгашкан? Россия, Англия, Швейцария жана Шотландия. Лох-Несское чудовище деген бир. Мен азыр апам берди помидор кылам. Мен бирок билбейм. Сен кайсың? Ильястан баштайлы. Ильяс, сиздин жообуңуз? Шотландия, Россия, Лох-Несс. Кыргызстанга окшош жер экен, анан көбүнчө Швейцария менен салыштырып берет го Кыргызстан. Ошого Швейцария деп ойлойм. Швейцария. Айтурган сиздики? Россия, Англия, Швейцария, Шотландия. Мен неме дей берейинчи? Англия дей берейинчи. Англия. Туура жообуна кезек берели. Туура жооп Шотландия. Бир аз тийбей калды да, негизи Великобританияда, Шотландияда жайгашкан белгилүү Лох-Несское чудовище деп коюшат эмеспи? Ошо көлдөн чыккан. Ичинде эле жашаган нерсе бар. Эми жашаган бул баягы жомокто. Ошол себептен кичинекей кезибизде окуп жүргөн жомоктордон Шотландия көңөрдө тең 0-0. Анда эмесе уланталы кийинки суроого кезек. Кийинки суроо. Химиялык элементтер таблицасында Ф эмнени билдирет? Фосфор, алюминий, алюминий кечиресиздер. Фтор жана темир дейт. Ф деген элемент эмнени түшүндүрөт? Фтор, темир, алюминий же болбосо фосфор.
Химияны жакшы окудуңар беле? Темир. Мен окубагам вообще. Айтурган боюнча темир, Ильяс? Мен салыштыруу боюнча втор. Анда эмесе туура жоопко кезек берели. Туура жооп албетте эле темир, фе. Айтурганда 2 упай аз замансыз. Феррум деп айтылат. Кеттик, ана эмесе кийинки суроо. Бул кадр кайсы киносунан алынган? Кана эмесе вариант А. Авиатор, особо опасен, поймай если сможешь, изгой дейт. Биринчи Айтурган жооп берсин, Ильяс билчиге окшойт. Мен А дейсиз, авиатор, Ильяс? Поймай меня, если сможешь. Поймай меня, если сможешь. Туура жообун көрөлү, албетте эле поймай меня, если сможешь. айтып кое берсең эмне болот эле? Леонардо Ди Каприо башкы ролду ойногон, Бул жерде 17-18 жашта жаш жигит мамлекетти алдап кызыктуу бир окуяларга дуушар болот. Анда эмесе дагы кийинки суроого кезек берели. Жирафтын тили кандай түстө? Кызгылт, кызыл, ак, кара. Ак. Ильяс ак. Айтурган? Кызгылт. Кызгылт. Бул баягы розовый демекчи, Туура жоопко кезек берели. Туура жооп кара. Апе десе. Кап-кара болот. Жирафтын тили. 0, экөөңөрдө тең 0 упайлар. Анда эмесе кийинки суроого өттүк. Кайсы жаныбар эч качан уктабайт? Кумурска, төөгүш, крокодил, пил. Кумурска. Ушун менен жыйынтыктайбыз. Кана эмесе? Ильяс, кайсы жаныбар эч качан уктабайт? Ойлонуштуруп көрөлү да. Логика менен. Кумурскабы? Логика менен кумурска. Болушу мүмкүн. Бул ага десек болобу? Бул жерде мен жардам бере албайм да. 4 эле вариант бар да. 4 варианттын бирөөсү туура. Крокодил деп айтайынчы. Мен крокодил тандайм. Айтурган крокодилди деп. Крокодил же кумурска. Мен бирок крокодил. Жок, Айтурган акыркы чечимиңизди чыгарышыңыз керек. Же кумурска, же крокодил. Крокодил. Туура жооп, албетте эле кумурскада. Анда эмесе Ильяста ошентип 2 упай бар. Ушуну менен 4-үнчү сабактын жыйынтыгы боюнча Ильяста 6 упай, Айтурганда 4 упай бар. Сен мага жардам бербей атасың. Бизде көз душманбыз го. Душман эмес, мына варианттарды айтып койсо болот го. Мен эле араң билдим го. Сен баягы кинону айтпай койдуң го. Душманбыз го. Игорь, мен тамак берчи. Антроп берчи. Анда эмесе достор, 4-үнчү сабакты ушуну менен жыйынтыктадык. Бизде буга чейин 27-ге 20 упай бар болчу. Анан 4-үнчү сабакта Ильяс 6 упай алды, Айтурганда 4 упай. Ошону менен жалпы оюндун жыйынтыгы Ильяста жеңүүчү болду. 33, ал эми Айтурганда 24 упай. Ошо менен бүгүнкү сабактын жеңүүчүсү Ильяс мырза куттуктайбыз. Негизи Ильяска мындай сабыр. Инне мындай бир аз кур берип, анан Ильяс колду көтөрүп, мынтип туруп, анан азыр интервью чыгышыбыз керек болчу. Башында айтайын деп унутуп калыптырмын да бир аз. Жана битва взглядов кылып койсуңарбы деп чынында көздөрүм. Антиппен. Азыр деле кылып койсуңар, давайте. Монтип туруп. Баракелде. Бир аз мындай жакыныраак көздөрүңөр менен. Ай. Жентсаң? Эң сонун. Эң сонун мына ушуну менен бүгүнкү оюнубуз да келип чыкты. Азаматсыз Ильяс баракелде. Айтурган сизге дагы Кудайым бурса көз тийбесин. Дептерлерибизди көрсөк болобу? Дептерлериңерди көрсөңөр болот, сөзсүз түрдө эле. Жок, негизи эми Айтурганда 2 дегеним баягы сөздүн негизи пунктуация боюнча дагы 2 чоо бар экен. Эми баш аягы 4 катаңыз бар экен. Бирок мен Ильястын баардык каталарын санап койдум, 7 болду. Ошон үчүн сизге 4 деген баа койдум. Мени көтөрмөй деп койдуңуз, Ильяс 3 деген баа койдум. Алчы менкин дагы көрөм. Ильяс такыр эле бир сөздү калтырып кеттиңер. Ушинтип алып өлө диктанттан адептерин алып келсе көргөнгө шашасың го. Мектепке. Тескерисинче алмаштырып алыпсыз да, мен 3 экенмин. Неге? Меники да. Мен жазганда мунукуна жазып алыптым да Айтурган. Айттым го. Айттым го. Мен чыгыта деп коем мен да. Айтурганда болбосо технична Ильяскына жазып турган, Ильяскага жазып. Мен де таң калдым. Айттым.
Ал эми мен болсо бардык биздин теле жана интернет көрүүчүлөрүбүзгө рахматыбызды айтып, бизден алыстабаңыздар. Сөзсүз түрдө көп комментарийлер жазыңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Дагы бир жолу барыңыздарга ийгилик каалайлык. Дагы келе жаткан байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.